Бүгүн финалдагы кемчилигиңер неден ката кетирип алды? Биз эң биринчи болгон 9 ат менен 8 ат менен чыкканбыз. Анан көбүнчө Аднайден алдырып койдук. Oyun içinde 6-7 at üstüne жүрдү. Ынтымактан ушундай оюн күттүңөрбү негизи? Ушундай эсеп болот деп. Эми мындан да көп болот го деп өзүбүз ошого даяр болчубуз эми бир аз. Oyun жакшы эле болду эми. Колубуздан келгенин кылдык болгон аракетибиз. Oyun алдында ынтымакка кандай тактика түздүрдүлөр? Тактика баарында эле болуп калды. Кайсыл жакка көрүп башын ойнайлы деген. Такас ойнойбуз. Жер алалы дегенбиз. Былтыркы Сары Өзөн менен быйылкы Сары Өзөндүн айырмачылыгы эмне болду? Бүгүнкү оюнда билинип калды го. Былтыр аттар жакшы болчу. Быйыл жаш балдар көп жалаң эле ынтымак алып жүргөн бирок улакты биз деле алып аттык. Болгону ушу защитада аттарыбыз кичине чарчанып калды, ошондон эле жарып кире албай, эмете албай калдык да. Топ сүйрөп бара албадык. Ортодо силерде 2 БТР болчу эле, анан 1 БТР оюнга баша чыкканда себеби эмне болду? Чоң БТР ошо ооруп калды, оюнга чыкпай калды. Bir oyundan bir atımız öldü. Daha bir iki üç atımız kaldı. Жақсы oldu. Olgan atlar üstüne çıktı. Al BTR болгондо oyunun жүрүш башкача болмок экен да? Ал BTR болгондо кандай болорун ким билбейт бирок бөлөкчө болмок. Ийгилик. Рахмат. Сенин негизгиси кырсыгы жок, жакшы оюн болду.